Саламатсыңарбы, менин акылдуу окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Бардыңарга асманыңар ачык болуп, күн нурундай жагымдуу маанай каалаймын. Бүгүнкү тарбиялык сабактын темасы улуу жеңишке 75 жыл. Сабактын максаттары жер жүзүнө аламат салган согуш жөнүндө билесиңер. Кыргызстандык жоокерлердин согуштагы эрдиктери жөнүндө таанышасыңар. Ата мекенди сүйүүгө, коргоого, эр жүрөктүүлүккө жана баатырдыкка тарбияланабыз. Кана балдар, согуш жөнүндө силер эмнелерди билесиңер? Согуш дегенди кандай түшүнөсүңөр? Туура азаматтар. Согуш бул мамлекеттердин ортосундагы белгилүү бир максатка жетүү үчүн болгон куралдуу күрөш. Силер согушту кинолордон гана көрүп жүрөсүңөр. Балдар, согуш жөнүндө силер чоң аталарыңардан да уккан чыгарсыңар. Азыр анда эмесе мен силерге 1941 жылдан 1945 жылга чейинки созулган улуу ата мекендик согуш жөнүндө айтып берейин. Совет элинин тынч жашоосуна коркунуч туудуруп, бүткүл дүйнөнү басып алууну көздөп, фашисттик Германия Европа өлкөлөрүнүн бири Польшага басып кирүүсү менен жер жүзүнө аламат салган экинчи дүйнөлүк согуш 1939 жылдын 1 сентябрынан 1945 жылдын 2 сентябрына чейин созулган. Европанын көп жерлерин басып алып, күч топтогон фашисттер 1941 жылы 22 июнда таңкы саат 4-тө Советтер Союзуна кол салган. Мына ошондон баштап көп жылдарга созулган кырчылдаган согуш башталды. Неместик баскынчылардын жырткычтык менен кол салуусу Совет элинин жашоосун дүрбөлөңгө салды. Ата мекендин көз каранды эместиги жана эркиндиги үчүн улуу ата мекендик согуш башталды. Кыргызстандын калкы да бул окуяны өздөрүнүн башына түшкөн кырсык катары кабыл алды. Кары жашына карабай согуш талаасына аттанды. Алардын баарынын каалоосу ата мекенди коргоо жана душманга жооп кайтаруу эле. Бул согуштун натыйжасынан Кыргызстандын далай баатырлары өз мекени үчүн жанын беришкен. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан кан майданга 365 000 жоокер аттанган. Алардын 150 000ден ашыгы курман болгон. 5 000ден ашыгы ушул кезге чейин дайынсыз. 73 эр азаматтарыбызга Советтер Союзунун баатыры деген наамга ээ болгон. Азыр анда эмесем балдар, Кыргызстандан барган жоокерлердин эрдиктери жөнүндө айтып берейин. Кыргыз элинин уулу Чолпонбай Төлөбердиев 1942 жылы жайда өлбөс өчпөс эрдик көрсөттү. Жамгырдай жааган октун алдында Дон дарыясынан сүзүп өтүп, аскерлердин чабуулуна өтүшүнө тоскоол болгон Дзотко жетишип, гранаталарды ыргытты. Бирок душман ок атуусун токтотподу. Ошондо Чолпонбай акырын алга жылып, Дзоттун оозун өз денеси менен тосуп калды. Бул согуш тарыхындагы кыргыз уулу жасаган биринчи эрдик эле. Душман жеңилип, аскерлер ийгиликтүү чабуулга өттү.
Чолпонбай Төлебердиевдин эрдиги жогору бааланып, Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Ал эми душманды жалгыз жок кылган генерал-майор Дайыр Асанов 1943 жылы 23 мартта Украинанын Харьков шаарынын алдында болгон кармашта болуп көрбөгөндөй эрдик көрсөткөн. Асанов сан жагынан да алда канча көптүк кылган душманга каршы согуш талаасында жалгыз туруштук берген. Душмандын 3 жолкут танка менен чабуулун токтотуп, 8 танкасын, 3 бронду унаасын, 40 немис аскерин жок кылган. 4 сааттан ашуун убакыт чегинбей душмандын мизин кайтарган. Жоокерге жакшы баа берип, Ленин ордени, Алтын жылдыз медалы менен сыйлап, Советтер Союзунун баатыры деген наам берген. Ошондой эле дагы бир баатырыбыз бул Дүйшөнкул Шопоков. Көрсөткөн каармандыгы, эрдиги, баатырдыгы үчүн Дүйшөнкул Шопоков өлгөндөн кийин 1942 жылы 21 июлда Советтер Союзунун баатырынын наамына татыктуу болгон. Москваны коргоочулардын бири, Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында баатырларча курман болгон. Кыргыз элинин даңктуу уулу. Немистик баскынчылар улам жылып Москвага жакындай берди. Гитлердин планы боюнча Москваны тез аранын ичинде басып алып, анда немистик армиянын паратын кабыл алмак. Душман сан жагынан да, техника жагынан да артыкчылык кылган. Москваны коргоо үчүн бүткүл эл көтөрүлгөн. Бир кадамда артка чегинбе. Москваны коргоочулар үчүн мекендин буйругу ушундай болчу. Алардын ичинде өзгөчө эрдиктери менен айырмаланган генерал-майор Иван Васильевич Панфиловдун 316 аткычтар дивизиясы баскынчылар менен жан аябай кашыкканы калганча салгылашкан. Генерал-майор Иван Васильевич Панфиловго 1942 жылы 12 апрелде ага Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Советтер Союзунун баатыры деген наам Панфилов дивизиясынын 28 жоокерине да ыйгарылган. Балдар, силер Улуу Ата Мекендик согушта эрдик көрсөткөн баатырлар жөнүндө бир аз болсо да билдиңер деп ойлойм. Көп улуттуу Кызыл армиянын катарында Кыргызстандан барган 300 000 жоокер да Ата Мекенди коргоонун үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктери үчүн 10 000 кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын 73-ü Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болушкан. 29 жоокер Даңк орденинин 3-чү даражасын тең алышкан. Кыргызстандык жоокерлердин көпчүлүгү мекенин, өз элинин эркиндиги үчүн курман болушкан. Май жеңиш майрамы. Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу Улуу Ата Мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. Сталин ошол замат 9 майды жеңиш күнү деп жарыялаган. Эң биринчи согуш күнүн майрамдоо
болуп көрбөгөндөй майрамдалган. Көчөдө жайнаган эл бирин бири куттуктап, ыйлап, өөп, куттуктап жүрүшкөн. Кечинде саат 22:00 Москвада миң замбиректен СССРдин тарыхында болуп көрбөгөндөй жеңиш салюту атылган. 9 май жеңиш күнүн жумушчу эмес күн деп жарыяланып, майрам толук атрибуттар менен майрамдала баштаган. Аскердик парад, согуш ардагерлеринин салтанаттуу жүрүшү, жеңиш салюту СССРдин бардык баатыр шаарларында жана улуттук республикалардын борборлорунда өткөрүлгөн. Балдар, сабак түшүнүктүү болду деп ойлойм. Бардыңардын келе жаткан 9 май майрамыңар менен көңүл бурганыңар үчүн рахмат.